Oy baylıkka almasın para dışat diyordur. Baylıkka bizde almasın para dışat diyordur. Birlikte biz almastırıp para dağıt. Birlikte baylıkta özlem almıştı diyordur. Olğana bolğanı bir kırgızın dursun camın. Sadaka olayım, sadaka olayım. Sadaka olayım, patriotum, sadaka olayım, patriotum. Patriotum eldin esinde kalasın, kırgızın esinde. Köylü kırgızın esinde kalasın. O şonuna da odaya başımırdım kalalım. O eline olayın, o şona da odaya başımırdım. Oy başkayla yok, başkayla yok, Allah'ım patriotum. Oy patriotum oğlum, bana kırgızın dursun camındı, kırgızın dursun camındı. Oy valeketin alayım, oy valeketin alayım, valeketin alayım. Oy seni halkın unutmayın, seni elini unutmayın. Kırgızın hiç kaçan olmuş, kırgızın olmuş. Oy! Oy! Oy sana olayım, sana olayım. Oy sana olayım. Sadakan gidin, sadakan gidin. Sadakan olayım, sadakan olayım. Sadakan gidin, sadakan gidin. Sadakan gidip alayım, sadakan gidip alayım. Sadakan gidip alayım. Sadakan gidip alayım. Hurmattуу мекендештер, бүгүн бүтүндөй кыргыз элинин каңырыгы түтөп, кабыргасы кайышып, жан дүйнөсү эңчерилип, туусу түшүп, маданият ааламында тоогулап, кылыч чабармалында чыган уулунан ажырап отурат. 2020 жылдын 20 апрелинде Кыргыз Республикасынын эл артисти Актаңдай Төкпакын манасчы, оончу, дастанчы Иманалиев Элмирбек Калиловичти 42 жаштын курагында шума жаларыбыздан алып кетти. Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Ал 5 жашынан комуз карбам, чыгармачыл дүйнөгө эрте аралашып, айылындагы Акжар орто мектебинде 7 класста аяктагандан кийин окуусун Бишкек шаарында улантып, улуттук филармониянын алдындагы музыкалык студиядан жана Кыргыз мамлекеттик Бүүсара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинен билим алган. Республикалык Сейтек балдар борборунда, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында, Термечки атындагы Чүй областык драма театрында, Айтыш коомдук фондусунда үзүлүү эмгектенген.
Кайталангыс өнөр ээси 1993 жылы Бишкек шаарында өткөн Актаңдай 93 акындын айтышында баш байгеге ээ болуп, Төкмакын катары Атпай журтка таанылган. Ошол күндөн тарта Актаңдай акын айтыштардын көркүн чыгарып, бир нече эл аралык айтыштардын баш байгесин жеңип алган. Коңшулаш Казакстанда өткөн бир нече эл аралык айтыштарда байгелүү орундарды жеңип келген. Элмирбек Иманалиев көп кырдуу талант эле. Манасчы, дастанчы катары Манас эпосунан баштаган эпостарды кыргыз элинин залкар дастандарын көркүнө чыгара айткан. Анын бир нече ондору калк арасында кеңири тарап, элдигир болуп, бир нече жолу коомчулук тарабынан жылдын мыкты ону деп бааланган. Өзүнүн кыска өмүрүндө кыргыз үчүн кылымга тете кызмат кылганы талашсыз. Агабыздын кайталангыс таланты, катылган терең философиясы, айткан ар бир насааты, жылуу жүзү, маңыздуу сөзү журтубуз үчүн түгөнгүс кеч болуп кала берет. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңерген ишмери, эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаты Иманалиев Элмирбек Калиловичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын ачык деп жарыялап, Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин атынан Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Раев Султан Акимовичке сөз берилет. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл туугандар, урматтуу кыргыз эл. Бүгүн биз кыргыздын улуу инсаны, улуу дегенге толук хакыбыз бар. Улуу инсаны, улуу акыны Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатып атабыз. Мен алгач эң аввалы Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдон ушул жерде турган жакындарына, туугандарына, экран аркылуу көрүп жаткан 6 миллион элге терең аза кайгысын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Президент өзү жеке ушул жерге келип Элмирбектин башында туруп Элмирбектин ичине сөз айтам деп өзүнүн тилеген, чын жүрөктөн чыккан тилеген айтты эле. Бирок эми өзүңүздөр билип турасыздар, кырдаал бүгүн башка, кырдаал башкача. Ошондуктан өзүнүн аза кайгысын, өзүнүн ушул биздин ийибизге болгон чоң урматын, чоң сүйүүсүн айтып коюуга, ошондой эле терең кайгырып атканына, ошондо кыргыздын бир маданиятынын жылдызы учуп асманыбыз ушундай жайдап калганына аябай кайгыруу менен көңүл айтты. Баарыңыздарга ошол президентибиздин көңүл айтысын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, бүгүн биз акыркы сапарга сөздү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга тектүүлүктү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга бактылыкты узатып жатабыз. Бүгүн биз сөздүн чыныгы маанисинде акыркы сапарга кыргыздын ак сөөктүүлүгүн узатып жатабыз. Ушул сапаттын, ушул мүнөздүн бардыгы Элмирбекибизде бар эле. Бүгүн биз Кет Буканы, бүгүн биз Талыгулду, бүгүн биз Балык Оозду, бүгүн биз Тыныбекти, бүгүн биз Келдибекти, бүгүн биз Саякбайды, бүгүн биз Сарымбайды акыркы сапарга узатып атабыз. Бүгүн биз Токтогулду, бүгүн биз Барпыны, бүгүн биз Жеңи Жокту, бүгүн биз Эстебести, Айталаны, Туганбайды биздин үйүбүз менен чогуу барга, алардын уруху менен кошо узатып жатабыз. Анткени себеби Элмирбек ушул бардуулуктун, ушул нактылыктын, ушул уруктун алып жүрүүчүсү, ошолордун улуулардын улуу салтын алып жүргөн, көкүрөгү уюган, көкүрөгү эл деп соккон, кыргыз деп соккон, урук деп соккон жигиттерибиздин бири. Бүгүн биз Элмирбек ийибизге кандай сөз айтсак жарашат,
Себеби ал ошондой сөзгө татыктуу жигит. Бүгүн 6 миллион ел өзүнүн жүрөгүндө, өзүнүн көкүрөгүндө аза күтүүнү жарыялады. Бүгүн 6 миллион ел Элмирбек уулун эстеп кайгырып арманга батып отурат. Бүгүн бүткүл Кыргыз эли, Борбор Азия ким Элмирбектин ысмын билсе, атын билсе, даңкын билсе, кадырын билсе, бүгүн ар бири өзүнүн жүрөгүндө аза күтүү жаралып отурат. Себеби бардыгыбыздын жүрөгүбүздө, дүйнөбүздө, рухубузда Элмирбектин башы өзгөчө экен. Элмирбек шунчалык элинин сүйүнчүгүнө ээ болгон. Шундай бир элдик адам инсан экендигин биз дагы бир жолу отурабыз. Дагы бир жолу отурабыз. Карасаңыздар, бул тагдырдын айткан жазарын карасаңыздар. Мына Элмирбек энебиз 2020-жылдын 2020-жылдын 20-апрелинде дүйнө салып отурат. Бул дата, бул мезгил 1000 жылда бир кайталана турган убакыт экен. Bunun дагы өтө символикалык мааниси бар. Мен айтар элем, бул энебиз 1000 жылда бир төрөлө турган Кыргыздын улуу инсандарынын бири экендигин бүгүн дагы Будайдын тагдыры, Будайдын саны айтып турат. Себеби ал жака дагы, ошол чын дүйнөгө дагы ушундай инсандар керекпи? Билбейм. Бирок эмнегедир Элмирбек энебизди арабыздан, көкүрөгүбүздөн эрте суруп кетти. Элмирбектин өнөр дүйнөсүндөгү ушунчалык сөздү касталагандыгын, кыргыздын сөзүн, кыргыздын оюн, кыргыздын көкүрөк жанартоосун ушунчалык деңгээлде айтып, акыркынын, соңкунун улуу инсандарынын бири, акыркы ошол кербендин, акыркы кербен улап келаткан, көчтү улап келаткан залкарларыбыздын бири Элмирбек Иманалиев экендигин баарыбыз түйүп турабыз. Мына бүгүн социалдык сеттерди караңыз. Кыргыздын бардыгы ыйлап атат. Кыргыздын бардыгы арманга батып атат. Кыргыздын бардыгынын көз жашы көлдөй болуп турат. Себеби ушул энебиз биздин Кыргыздын улуулугун даңктаган, Кыргыздын атын даңктаган, Кыргызды көкөлөткөн, Кыргызды даңктаган. Ошол анын күчү сөзүндө, оюнда, обонда. Элмирбек көп кырлуу талант, акын, манасчы, обончу, төкмакын, актандай акын. Мен ушул Элмирбектин 3 күндөн бери ушул жазган ырларын окуйм. Ушунчалык ойлору бийик, ушунчалык терең, ушунчалык мазмундуу, ушунчалык бир жүрөктөн чыккан. Өзүнүн тагдырын өзү жазып койгондой ушундай тагдырдын ырлар экен. Бул мындай акын, мындай ички дүйнөсү терең акын бизде чанда кездешет. Ошо чанда кездешсе дагы, ошол чанда кездешкендин бири Элмирбек энебиз. Акындыгы, төкмө акындыгы боюнча эч кимди алдыга салган эмес. Эч кимди алдыга салган эмес. Сөздүн тулпары, сөздүн күлүгү, ойдун күлүгү Элмирбек энебиз эле. Сөзүндө, ойда, сөзүндө улуу философия да бар. Сөздү жөн эле сөз деп айтчу эмес, бул сөздүн баркын, кадырын, кыраатын келтирип туруп айткандыгы ушунчалык биздин жүрөгүбүздө турат. Биз бүгүн жалпы Кыргыз эли чын сөздүн чыныгы маанисинде улуулугубузду акыркы сапарга узатып атабыз. Элмирбек барар жериң бейиш болсун, топурагың торпо болсун. Сени ошол дүйнөдө атаң Эшмамбет, Алаң Токтогул, Кыргыздын улуу инсандары күтүп атат. Ошол улуу инсандардын арасында биз каалар элек ошол өнөрүңдү мындан ары улап, мындан ары ошол Кыргыз элине өзүңдүн рухуң менен жакшылыкты колдоп жүрөсүң, биз терең ишенебиз. Элмирбек жөнүндө ар кандай сөз бар, ар кандай ой бар.
Bırak bizge Elmebek'tin ululuğu anın sözünde ırında. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bir yerde madaniyat hizmetçileri, kesipleştir, hurmatlı manasçılar, Türk bakımda, hurmatlı şu çarmazlık tazdıklığı benim kesipleştirim, hurmatlı dostum Sadık. Bugün ben varınızға көңіл айтамын. Abi, bugün sizler bir kanatlardan ayrılıp oturasınlar. Bugün Kırgız eli bir kanattan ayrılıp oturadi. Ошондуктан барыңыздарга кайрат каалайм. Биздин элибиздин жүрөр жери, эйиш, жашаган жери биздин көпүрөгүбүз. Кош болуп менен жаткан жери жай болсун. Чоң рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Садык Шениязовго берилет. Урматтуу улуу инсанды сыйлап, улуу сөздү сыйлап келгендер, биз баарыбыз бүгүн бирдей аза тартып турабыз. Кейбеген киши жок Кыргызда. Бир эле үй бүлөсү эмес, бир эле жакын саналаштар эмес, бир эле аны көрүп билип калгандар эмес. Деги улуу сөз деген, улуу салт деген, улуу тарых деген, эмнени аздек деген Кыргыздын баары бүгүн ыйлап отурат үйүндө. Бекерден айтылбаса керек сөз. Карагай ыйлап, талыйлап, караган журттун баары ыйлап деп. Мына бүгүн коронавирусту артына карабай, канчалаган киши бул жерде турасыңар. Ошо улуу инсанды, улуу адамды акыркы сапарга узатууга көңүлүңөр чыдабай ушул жерге келип турасыңар. Туура, өлүм деген алат экен, баарын алат экен. Өлүмгө эч ким, ажалга эч ким туруштук бербептир. Кезинде кылычын көтөргөн, жер жүзүнүн жарымын бийлеген Чыңгыз хан деле өткөн дүйнөдөн. Туура, Искендер Зулкарнайын деле өтүптүр. Темирлан Бабур деле өтүптүр. Бирок биздин Элмирбегибизди жок дегенде 70 жашка чыгарып алсак эмне? Ошондо 70 жылдык тоюнда кабайык калктын баары чогулуп, суусар дебетей кийгизип, кымкап чепен кийгизип, тулпар мингизип тойлобойт белек. Туура баары өткөн экен дүйнөдөн. Кезинде Улукбек өтүптүр, Фирдауси өтүптүр, Омар Хаям өтүптүр, Баласагын өтүптүр, Махмуд Кашкар өтүптүр. Бирок жок дегенде 50 жашка чыкса эмне? 50 жаш тою болгондо Кыргызга дүңгүрөтүп той кылбайт белек. Кыргыздын улуу инсаны, Кыргыздын сөзүн аздектеген, Кыргыздын көтөргөн кылычы, сундурган найзасы Элмирбек деп, элдин баарын 7 дубанды кыдырып той берсек жарашпайт беле. 42 жаш деген эмне? Карачы. Кирейин десең жарга жери бүтүн, өлөйүн десең көр бүтүн болуп турабыз бүгүн. Айла жок ажырап. Айла жок ажырап турабыз улуу таланттан. Элмирбек деген ким эле? Элмирбек деген ырдын пиреле. Кайсы жери болбосо даоону шаңкылдап, күлсө күркүсү жаркылдап, кабагын ачып каркылдап, кайсы той болбосун, кайсы айтыш болбосун, кайсы сөз болбосун, кайсы оон болбосун, бүлөгөн кылачтай алдыда сунулуп турат эле го. Кечеден бери ырларын берет Элмирбектин. Кайта тирилип келгендей шаңшыган оону, кайталангыс таланты. Баягы Элмирбек, тирүү Элмирбектей карап отурдук телевизордон. Мына бүгүн акыркы сапарга узатып жатабыз. Эркек киши ыйлабайт, кечирип болду туган. Ыйлай турган күн болуп. Ыйлай турган күн болуп турат. Себеби мындай талантты жоготкондо ыйлабасак, мындай талантты узатканда ыйлабасак качан ыйлайбыз? Качан көзүккө жакылабыз? Элмирбек элдин гүлү болду, ырдын пири болду. Кайсы жерге барса да Кыргыздын намысын түшүргөн жок. Кайсы жерге барса да улуу Кыргызды даңктап жүрдү.
ким менен болсун, кайсы жерде болсун, кыргыздын тарыхын, кыргыздын салтын, кыргыздын маданиятын, кыргыздын тилин көтөрүп, барктап, улуу сереге жеткизип жүрдү. Манасчы десең манасчы, оончу десең оончу, акын десең акын, санатчы десең санатчы. Санаттай Элмирбекти ким айта алды эле? Манас айтса, манасынан манасчылар суктанган. Оон айтса, ар бир оонун шедеври болгон Элмирбек бүгүн айрылып турабыз Элмирбектен. Эмне дейбиз? Эмне дейбиз? Эми наркы дүйнөгө аттанып турасыңар Элмирбек. Нар жака барганда дагы мүмкүн өзүңдүн атаңдай болгон тукам күтүп алар сени. Эрте келдиң десең да күтүп алар, эрте келди десе дагы күтүп алар. Ашыкем тосуп алар сени. Анан Элмирбек сен да келип калдыңбы деп. Ошол жерде эстекем бар. Эстекем мерекелетип алып жүрөр. Жаткан жери жайлуу топурагы торко болсун. Ажалдан болбос кайтарыш, айылыңа көңүл айтабыз деп Ысмайыл айткандар. Айылга көңүл айталы, бири-бирибизге көңүл айталы. Ушул өнөрдү алып жүргөн Язбек деген Элмирбектей дагы инсандар чыксын деп тилейли Кудайдан Кыргызга. Кудайга дагы ушундай акындарды берсин. Кудай дагы ушу кыргыз элине ушундай оончуларды берсин. Кудай дагы ушундай залкар таланттарды берсин. Кош жаткан жериң жайлуу болсун. Сөз өнөр адамдарынын атынан Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артисти Төкмө акын Жеңишбек Жумакадырга берилет. Senin aldığımda ırgap turubay iyilap turam diye hiç oylagan yok olayım. Göz yumgandan beri iyilap atıp yaşlı göndü. Uyku görmedik. Elmirbek'te görgön her bir insan kolun karmadan özün candagan, süygön, kim Elmirbek'ti görse, ben Toktoğul'du gördüm, Eşmanbek'ti görgömün, Atay'dı görgömün, Niyazanlı'yı görgömün dep aytsa, eş canılıp aytты oylayım. Antkeni dostum, ulu insanlarda kандай öneri bolsa, oşonun bарын denesine singirip, Toktoğul mınday ırdagan, Niyazalı mınday komuştu çetken, Sayakbay mınday manaş aytkan dep bizge görsetip ketken, bizi görmesek dağı. Elmirbek dostum ölgön jok, tübölük jaşayt. Ben har bir duamda, har bir Kudayga jalınganımda senin atыңды koşup duran dostum. Ağыстap bizden bekindin dostum, armanga salıp, ezildim dostum. Ayti şarıga canımda sen yok. Azın ben bilsem jetimmin dostum. Ajaldan alıp kalalbay alıp alsızbız bizdi geçirgin dostum. Zamandın aytkan çındığın Elmir, sanatın yaşayt min kılım Elmir. Cılt etken ömür bizde de bütöt. Yılmayıp tozup turgunun Elmir. Koş doğun arman, kurgurum Elmir. Koş olgun dostum, bulgulum Elmir. Жатқан жерің жайлы болсын. Сөз досторунун атынан Таалай Керималиевке берилет. Урматтуу элим, элде мындай суроо турат. Элмирбек эмнеден өлүптүр деген суроо турат. Элмирбек чоң кайгыдан öldü. 30 жылдан берки кыргыз эли көтөрүп тартып жаткан азап кайгыдан öldü. Элмирбек мансап, бийлик насабынан өлгөн жок. Элмирбек бийлик үчүн, мансап үчүн
birin satıp, elin satıp, yerin satıp жүргөндөрдүн azabından öldü. Elmirbek, her bir kırgız caranı 15 günge jete turgan akçası жоқ. 5 kılarım un gelgende, iğnesin görgende iylegal enilerin göz çarşında savunan öldü. Elmirbek, men bugün aytat elem, korkpay turup aytam. Ötkö astıda aytıp ketken, Sadık aytıp ketken, Жеңишбек aytıp ketken belgilүү insanlardan, Токтогул атабыздан улук деп korkpay aytam. Antkeni biz bunun үнүн угуп жанынан, жүзүн көрүп жүрдүк жанынан. Ошонусу менен биздин жүрөгүбүздө улук пайдан калат. Elmirbek'tin бардык касиеттер айтылды. Бирок жанында жакын жүргөн дос катары дагы бир белгисиз касиети бар эле. Бул Элмирбектин көз ачыктыгы бар эле. Бир нерсени сезе биле турган жайы бар эле. Ал тууралуу бир нече мисалдарды мен кийин бир жерде болсо далилдеп айтып берем. Кандай себептерден канча жолу ажалдан калгандарыбызды айтып берем. Ошонун баары мамлекетте эмне боло турганын көзү сезип билип турган жаран эле. Элмирбек, мен акыркы көп айтпайын, акыркы 3 жылда эртең менен саат 7'de Элмирбектин будильниги менен ойгонуп Кудайдын куттуу күнү WhatsApp'та ачканда Элмирбектин батасы менен элге жазган каалоо батасы менен ойгонуп, ошону биринчи окуп, ошого эмне деп жооп береримди билбей, "Амин, айтканың келсин" дегенден башканы айта алган эмесмин. Бүгүнкү күндөн баштап ар күнү мен ошол убакта "Амин, эмкемдин жайын жаннаттан берсин" деп турам. Көзүм өткөнчө башка арга жок. Мүмкүн болсо азыр ошол мамлекетке жазган акыркы бир батасын WhatsApp'та жүрөткөн мен окуп коеюн кыска кылып. Биздин керемет, эң кымбат, эң таттуу күндөр элибиздин эртеңине, урпактардын уланышына, уулдардын мурасына арналып жашаган күндөрүбүз. Айкөлүбүз баштаган ата бабанын алдындагы карсыбызды актоого болгон ар бир аракетибиздин чыккан майнабы менен жакшы натыйжасы. Canımız menen sezip, denemiz menen tuyup, közümüz menen körüp, kulağımız menen uqqandan artkan kanday rahat var. Men albaktıga жетүү sizlerge, jana azırkı mamleket başındagılarga özüm bolgon ümit işenim zor deyip. Ушундай ümit, ушундай каалоону, ушундай батаны күннүгө жазат эле, күннүгө эртең жазат эле. Hem ayla çok, emke dozum. Men Kuday'dan, Kuday'ım özü geçirsin, bir elden sen surayım. Beni de ertirek alıp getip beyişten ököztü, koşsaken. Hoş bol dozum, hoş bol. Jatkan yerin jaylı olsun. Артында kalgan bulda ballarına Kuday'ım uzun ömür versin. Hoş bol dozum. Söz жердештерінің атынан профессор Жаңғырбек Бокошев ағазға беріледі. Қадірлі
Аяк. Бүгін Қырғыз рухунун, Қырғыз жан дүйнөсүнүн желбиреген bir желеги жалп етіп түшүп отурат. Бүгін Қырғыз элинин улуттук ар намысын коргогон ер жүрөк bir сакчысы көздөн кайын болуп отурат. Ажалды мыкачы дейбиз, ажалды ташбоор дейбиз. Бирок 40-тын кырына жаңы келген Элмирбекке кол көтөрөт деп ким ойлоду эле? Арабыздан шапчылып кетет деп ким ойлоду эле? Ташка тамга баскандай таасым сөзү бар эле. Курч кылычтын мизиндей өткүр ою бар эле. Кардай аппак ниети бар эле. Жүрөк кылын черткеноону бар эле. Бүгүн Элмирбек жок. Токтогул менен Эшмамбет ичкен булактан суу ичкен. Токтогул менен Эшмамбет жанаша бастырган жолдо баскан. Токтогул менен Эшмамбет үзөңгүлөш туруп таңчы ырдаган Буракандын белинен устаты Тууганбай акын менен шаңчы ырдаган Элмирбек бүгүн жок. Кыргыз эли кыргыз болуп турганда элдин сырын сырдашар, муңун муңдашар, дагы далай акын чыгар, дагы далай ырчы чыгар. Бирок Элмирбектей ким болот? Элмирбектин ордун ким толтурат? Жай турмушта жайдары көп сүйлөгөн, көп тыңшаган, суроо берсең гүлмүңдөп кыска жооп берген, ушунчалык карапайым, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык ак жүрөк жана эле бүгүн Элмирбек жок. Элмирбектин ырын дагы далай угабыз деп ойлочу элек. Элмирбек менен дагы далай көрүшөбүз деп ойлочу элек. Элмирбекке дагы далай бата беребиз деп ойлочу элек. Бүгүн ажал деген арсыз экен, көзү бар, жүрөгү жок экен, кулагы жок экен, арабыздан Элмирбекти алып кетти. Кош Элмирбек, жараткандан сурарыбыз, жаткан жериң жайлы болсун, топурагың торпу болсун, жаныңа бейиштин орун берсин. Кош. Сөз туугандардын арасынан бир тууган агасы Айдарбек Иманалиев агасга берилет. Мактуу калкым, бүгүн Элмирбегиmin жашоодо адамдын баарына келүүчү өлүмгө моюн сунуп арабыздан кайтышып кетип отурат. Эним бул жашоодо аз жашаса да, саз жашап, кыргыз эл үчүн, кыргыз элдин маданиятына эмгегин сиңирип, алык рух иш кылганы алдыда айтылган инсандардын сөздөрүнөн билинип турат. Не дейм? Ажалга айла жок экен. Арабыздан кетип отурасың, кагылайын эним Элмирбек. Жаткан жериң жайлы, топурагың торпу болсун. Кош, асыл залкарым. Элиң, кыргыз элиңин жүрөгүндө, элиңин арасында бир туугандарыңын, жора жолдошторуңун, досторуңун, шакирттериң жүрөгүндө дайым сакталсын. Сөз шакирттердин атынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Төкм акын Азамат Болгонбаевге берилет. Кыйырлары менен кылымдарды аралап келген Кыргыздын карт тарыхы оор жоготууга учурады. Анткени ошол карт тарых сизге окшогон асыл урпагын жоготту. Кыргыздын
бүгүнкү күнү дагы оор жоготууга учурады. Анткени ошол карт тарыхтан бери уланып келаткан кыргыздын улуу рухун алып жүргөн сиздей замандашын жоготту. Тилекке каршы кыргыздын келечеги дагы оор жоготууга учурады. Анткени Хан Манасты айткан романдын ырчуулунан бери келаткан улуу акындардын жолун улаган сиздей бабасын жоготту. Сиз өмүрдө коркуп жашабай, толкуп жашадыңыз. Сиз өмүрдө жалкып жашабай, бүтүндөй ааламга сыйбас океандай чалкып жашадыңыз. Кече сүрөттөрүңүздүн көбүн карап олтурсам, көпчүлүгүндө күлүп түшкөн экенсиз. Демек сиз асмандагы күн сымал баардыгына тийип жашадыңыз. Сиз кумурскадан баштап Кудайга чейин сүйүп жашадыңыз. Сиз өзүңүз аздек туткан, өзүңүз жакшы көргөн ала тообуздан дагы бийик жашадыңыз. 2001 жылы сиз анда улуу өнөрдүн учугун улаган жылдыз болуп жанып турган учуруңузда мен такасы жешилген батинкемди Ош базардан алган чоң чапанымды оронуп алып келген айтышты бүгүн дагы эсте олтурам. Тилекке каршы ошол айтыштын аягы, ошол айтыштын акыры ушинтип түбөлүк менен бүтөт экен. Сиз романдын ырчуулунун артынан кеттиңиз. Сиз Арыстанбектин артынан кеттиңиз. Сиз Токтогулдун, Эшмамбеттин, андан бери карасак Ашыралы атабыздын, Тууганбай атабыздын эстебиз атабыздын артынан кеттиңиз. Сизге өнөрдө шакирт дагы болдум. Кудай насип кылып буйруган экен, өкүл бала да болдум. Устатым катарындагы, асыл замандашым катарындагы, атам катарындагы мен сизге миң ыраазымын. Сиз да жалпы кыргыз элине ыраазы болуңуз. Кош болуңуз ата. Урматтуу мекендештер, эл улуу Элмирбек агабыздын жаны учса да жамалы калды. Элмирбек агабыздын сапары бүтсө да саптары калды. Заманыбыздын залкары өлүмдү өзүнүн өрнөктүү өмүрү менен жеңе алды. Бардык өнөр дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн атынан үй бүлөсүнө, жубайына, уул кыздарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Айла жок ажал улук. Кошуңуз ага. Жараткан өз мээримине алып, жаннаттан сизге жай берсин. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Ушуну менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Иманалиев Элмирбек Калиловичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын жабык деп жарыялайм. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман туугандар, акыркы сапарга жаназага ушундай турмуздар. Ушундай арт жака үй тарап койдулар. Жаназа кылат. Жаназа кылат. Жакта элде биз котолуп атпайбыз, аяктары жакка койбойт.
Alasa beresesini taktap koyuyordağı o dilimizde kalınlık gelgen nerse şunun için yakınlarından gelip alasa bereselerini taktap koysun. Aydar Bey'e aslı bakıp alasa bereselerini taktap koysun. Onlarınızı aldılar. Bazı tasdikta şu ülkevanımızdan yakşı bir şekilde bir ölçüsünden tasdikta nazarat vardı. Kendimize saptar tuzlarımızda tuz tuz.
Sorçaklık yok, oturup kozu elin anarız yok. Ağzımda durkan alttan ağırmak buradan alamaz. Ağzıma sürük birisi yok, hoşunun haydırı buyurursun yok. Bu karanlık tüm bölümlerine gelen gün buldu, tüm